министр. Өлкөдө президент экөөбүз эле уктабайбыз. Марипов 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук фтизиатрия борборунун директору болуп Мадамин Каратаевдин дайындалышы боюнча саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирине комментарий берди. Мендей болуп эч ким иштей албайт. Мен бир суткада уктабай 24 саат иштейм. Президент экөөбүз 24 саат иштеп жатабыз. Өлкөдө президент экөөбүз эле уктабайбыз. Жакшы иштегендер 16 же 20 саат иштейт. Ал эми премьер-министр 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Каратаев болсо 16-17 саат иштейт. Борборго ошончо саат иштеген жетиштүү дейт ал. Белгилей кетсек, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин орун басары Мадамин Каратаевди орун басарларым иштеп эс алып жатканда мен иштеп жаттым деген жүйө менен кызматтан алган. Булак.org. Жогорку кеңештин депутаты лотерея бизнесин жандандырууну сунуштап жатат. Мыйзам долбоору. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева мамлекеттик лотереяны кайрадан жандандырууну сунуштап жатат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Автордун айтымында бул нерсе мамлекеттик лотереялык компаниянын ишмердүүлүгүн кайрадан жолго коюп, социалдык тармакка инвестиция тартууга жардам берет. Дүйнө жүзүндө лотерея бизнеси мыйзамдуу жана кумар оюндарына альтернатива катары каралып келет. Элден социалдык муктаждыктар үчүн каражат тартууга жардам берет. Лотерея рыногун анализдөөнүн жыйынтыгы экономиканын бул секторунун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрсөттү, деди депутат. Ошондой эле документте лотереяларды электрондук түрдө сатып, заманбап рынок түзүүгө болору айтылган. Мындан тышкары уюштуруучулар электрондук лотереяны ойнотордон мурда сөзсүз анын катышуучуларына алдын ала кабар берилиши керектиги жазылган. Булак Спутник KG. Азамат Арапбаев, депутат. Казинону арам дегенде биздин өлкө диний мамлекет эмес. Мындай пикирин эл өкүлү Коом пресс сайтына эмне үчүн мыйзамга макул деп добуш бергенин түшүндүрдү. Ооруканада жатканыма байланыштуу кечээ жыйынга бара алган жокмун. Добуш берүү үчүн партиялаштарыма ишеним кат бергем. Мыйзамда бул долбоор кыргыз жарандары үчүн эмес, чет өлкөдөн келген туристтерге багытталат деп жазылып турат. Кыргыз жарандарына эч кандай залакасын тийгизбейт. Катуу бекем тартипте текшерилип киргизилет. Буюрса, казинодон түшкөн акча Кыргызстандын экономикасын көтөрсө болот. Мындай мыйзам долбоор дүйнөлүк практикада колдонулуп келет. Эмнеге биз мындай мүмкүнчүлүктү колдонбошубуз керек? Ал эми коомчулукта бул арам деп каршы чыккандарга арам деп муну динге байланыштырууга болбойт. Биз ислам мамлекети эмеспиз деп айткым келет, деди Арапбаев. Булак Кыргыз кабар. Өзбекстанда аял 3 жаштагы наристесин өзүнө байлап дарыяга секирди. Аял белине баласын байлап алып Нарын дарыясына секирди. Эне жана бала куткарылды деп билдирди Өзбекстандын улуттук гвардиясынын маалымат кызматы. Министрликтин маалыматы боюнча 22 апрелде саат 1:20 Наманган облусунун Учкурган районундагы Нарын дарыясындагы көпүрөнүн үстүнөн аял белгисиз себептерден улам баласы менен сууга өзүн өзү таштаган. Аталган аймакта нөөмөттө турган улуттук гвардиянын кызматкери көчөдө өтүп бараткан адам менен биргеликте аларды куткарып, биринчи жардам көрсөтүп, облустук медициналык бирикмеге жеткиришкен. Сурак учурунда 1983-жылы туулган аял Наманган облусунун Учкурган районунун тургуну экени аныкталды. Маалыматка ылайык, ал көпүрөдөн өзүн таштоонун алдында 2017-жылы туулган баласын өзүнө байлап алган. Учурда бул иш Учкурган РОВД тарабынан иликтенип жатат. Булак Кыргыз кабар. Россия мыйзамсыз келген мигранттардын өлкөдө жүрүү мөөнөтүн узартты. Шарты: Россияга мыйзамсыз барган мигранттардын ал жакта жүрүү мөөнөтүн узартуу жана жашаган жеринде каттуу калуу чечими кабыл алынат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин чет элдик жарандарга жана алардын үй бүлөлөрүнө кайрылуусунда айтылды. Россиянын аймагында мыйзамсыз баргандар ээн эркин жүрүп жашай турчу жерди тандай алары белгиленди. Бул өлкөнүн айрым экономикалык тармактарында жумушчу күчтүн жетишсиздиги менен байланыштуу. Ошого карап чет элдик жарандарды курулуш, жай коммуналдык чарба жана айыл чарбасында иштөөгө мыйзамдуу түрдө тартуу аракети болуп жатканы айтылат. Россия президентинин 18 апрелиндеги жарлыгына ылайык мигранттар өлкө аймагына келүү мыйзамын бузган учурда аларга санкцияларды колдонбостон укуктук абалын жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү берилет деп айтылат кайрылууда. Жалпылап айтканда, Россияда мыйзамсыз жүргөндөр жашаган жери боюнча укук коргоо органдарына кайрылышы керек. Алар мигрантка жана үй бүлөсүнө тиешелүү документтерин бүтүргөнгө жардам беришет. Булак Спутник KG.
Кыргызстанда коронавирустун британиялык штаммы катталды. Кыргызстанда биринчи жолу коронавирустун британиялык штаммы катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Москвадагы лабораториядан келген анализдердин жыйынтыгында Кыргызстанда штаммдын бар экендиги тастыкталган. Буга чейин вирустарды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов британиялык штамм азыркы учурда Кыргызстанда бар же жогун аныктоо кыйын экенин, бул үчүн тиешелүү аспаптар менен жабдылган лаборатория керектигин айткан. Былтыр декабрь айынын орто ченинде Улуу Британияда илдеттин жаңы мутациясын табышкан. Ал тездик менен тарап жатканы, буга чейинки вируска караганда жугуштуулугу 70%га бат экени маалым болгон. Булак Спутник TG. Илимпоз Гүлзат Алиева суракка чакырылып камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмү философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиеваны 21 апрелде камакка алды. Бул тууралуу анын бир тууганы Нурзат Алиева Азаттыкка билдирди. Алиева кыргыз элинин маданиятын даңазалаган макалаларды жазат. Мындан тышкары диний ишмерлердин туура эмес иштери тууралуу аларга каршы посттор да жазып келген. Алар биригип адвокат жалдап Гүлзатты сотко беришиптир. 21 апрелде саат 16:00 милициядан аны суракка чакырышып, ошондон ары камап коюшту. Тергөөчү сот анын бөгөт чарасын аныктагыча убактылуу кармоочу жайда кармала турганын айтты, деди Нурзат Алиева. Гүлзат Алиева адвокат Аида Абдрахманованын соц тармактагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арыздын негизинде суракка чакырылып камалганы белгилүү болду. Адвокат Алиева ислам динине Мухаммед пайгамбарга жана мусулмандарга акарат келтирген билдирүүлөр үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Буга чейин анын постторуна нааразы болгон ондогон жаран укуктук жардам сурап өзүнө кайрылганын, анын негизинде арыз жазышканын айтышууда. Милициядан Илимпоздун кармалышынын чоо жайы тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. Булак Азаттык.